Ошто түн жамынып психотроптук дары-дармек сатып жүргөн жубайлар кармалды. Милициянын айтымында кылмышка келиндин апасы жана дагы башка бир үй бүлө мүчөлөрүнүн катыштыгы болгон. Тинтүү учурунда туугандардын автоунааларынан, үйлөрүнөн жана аларга тиешелүү дарыканалардан 3 миллион 600 миң сомго бааланган 8 миң дана психотроптук зат табылган. Үй бүлө мүчөлөрү товарды чет өлкөдөн дүңүнөн сатып алып, жергиликтүү соодагерлерге өткөрүп турчу. Дубалдары жарылып, полу чөгүп кеткен. Алабукада жаңы салынган мектеп кайра жабылды. Падек айылындагы Жоробаев атындагы орто мектептин имаратын салууга 59 миллион 320 миң сом сарпталган. Бирок эксплуатацияга берилгенден кийин көйгөйлөр жарала баштаган. Тагыраагы пайдубалы кум шагыл эмес, топурак менен толтурулгандыктан ички бириктирүүчү дубалдары ашкана жана ички ажатканасынын ошондой эле мектептин биринчи кабатындагы кээ бир класстык бөлмөлөрдүн полдору 40 сантиметрге чейин чөгүп кеткен. Мунун кесепетинен дубалдарда жаракалар пайда болуп, мектеп көп өтпөй эле жабылып калган. Прокуратура экинчи берене боюнча иш козгогон, анын ичинде мектепти салып жатканда жана аны кабыл алганда көзөмөлдүн жоктугу үчүн жергиликтүү бийликке карата да иш ачылды. 2025-жылы Сокулукта Кыргызстандын бренди менен автоунаа чыгарган завод ачыларын экономика министрлиги билдирди. Долбоор Кытайдын Jayco компаниясы менен биргелешип ишке ашырылууда. Министрлик автоунаа чыгаргандар Евразия экономикалык бирлигинин мүчөсү болгон Кыргызстанда завод ачууга кызыктар экенин белгиледи. Jayco Кытайдын Chery автомобиль компаниясынын бир бөлүмү. Ал Европа, Россия, Малайзия, Жакынкы Чыгышка жана Африкага жол тандабастарды жана кроссферлерди экспорттойт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо. Кыргызча өзүм эле үйрөнүп алдым. Социалдык тармактарда кыргыз тилинде эркин сүйлөгөн орус улутундагы баланын видеосу кеңири талкуу жаратууда. Колдонуучулар анын кыргыз тилин өздөштүрүү аракетин жана таза сүйлөгөнүн жогору баалап, позитивдүү пикирлерин калтырууда. Видео кайсы жерде жана качан тартылганы азырынча белгисиз. Канча сом экен ал? 130. Семчи канча экен? 110. 110. 100. 100. 109. 109. 80. 80. Кыргызчаны каяктан үйрөнүп алдыңыз? Самоучка менен. 529 болду. Капустный салат качан келет? Капустный салат келет жакын, аз эле калды. Аз эле бир жума болду. Аз эле азыр келет. Келет. Ушул менен ноги жүрөбүз да. Семерка жок, бутылочный. Эртең алып келем. Эртең как раз акча жок болгон, ушул алып келесиз дейт да. Нурланбек Шакиев жогорку кеңешти жорголотту. Эгемендүүлүк алган жылдардан берки парламенттерге ар кандай баа беребиз. Бирде таасири артса, айрым жылдары алсыроого кабылган. Бирок бүгүнкү күндөгүдөй абалга жеткен эмес. Мындайча айтканда, Нурланбек Шакиев башында турган жогорку кеңеш учурда жорголоп калды. Сын пикир айткан, өз позициясы бар депутаттар акырындыкта мандаттарынан ар кандай ыкмалар аркылуу ажырашты. Аргасыз муктаждыктан камалышты, коркутууларга кабылышты, көбү өз эрктери менен баш тартууга барышканы ырас. Учурда көз караштарын ачык айткан Исхак Масалиев жана Дастан Бекешев эле калды окшойт. Калгандары жумшак позицияга өтүшүп, айрымдары балейге калбайлы таризмде тилдерин бууп алышкандай. Негизинен парламентте көпчүлүк эл өкүлдөрү бийликке кошомат кылуудан тартынбай эле калыштыгы. Атаандашуу менен жагалдана башташканы кандай? Айтор сырттан карап туруп, эрксизден баш чайкайсың. Ушундай жүгүнүү кол куушурууга Нурланбек Шакиевдин төрага катары салымы бар. Эл баатыры наамын качан алат болду экен? Авиа News гезити Булак Арбакейчи.
Илбир секирикти уккан Алтынбек Сулайманов арты менен күлүп жаткандыр. Убагында Бирбол партиясы Илбир секирик аттуу программасы менен шайлоого чыкканы эсибизде. Лидери Алтынбек Сулаймановдун демилгеси экени баарына белгилүү. Эми ошол аталышты өкмөт өзүнө ыйгарып алса, кандай карайбыз? Башка идея табылга калбай калганбы? Илбир секириктен сырткары деле аталышты карашса не? Кичине эринбей башты иштетиш керек да. Негизи шайлоодо ар кандай секириктер айтыла берет. Жарымы төгүн, жарымы чын. Жарандардын көөнү үчүн дегендей. Кызык, Илбир секирикти уккан Алтынбек Сулайманов арты менен күлүп жаткандыр. Азия News гезити, Булак Арыба KG. Окуучулардын мушташынан уулум каза болду. Өзгөн районунда мектеп окуучуларынын ортосундагы мушташтын кесепетинен бир өспүрүм каза болду. Бул тууралуу маркумдун апасы Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Киров жана Шагым айылдарынын окуучулары ортосунда жаңжал чыккан. Менин уулум ошол мушташтын учурунда каза болду. Азыр адилеттик издеп жүрөм. Кимге кайрылышты билбей калдым, деди ал. Мен Өзгөн районуна караштуу Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн Киров айылынан келдим. Мен ушул Шагым айыл менен Киров айылынын балдары мушташып, ортодо менин балам өлүп калды. Ушул күнгө чейин адилетсиздик болуп атат. Менин балам иттин өлүмүндөй болду. Мен билбем кимге айтам. Не дешимди деле билбей калдым да акыркы күндөрүчү. Ушул мен ушул адилеттүүлүктү издеп мен сиздерге кайрылып атам. Андай эжеке сиздики бул кредит боюнча эмес экен, азыр калсаңыз мен кабинетиме урматтуу экөө жумеке чогуу кирсек, эжекенин мына кайрылышы боюнча, уулунун өлүмү боюнча биз менен кабинет териштирсек макулбу? Азыр эжеке сиз Кызылкияда топ балдар мушташып, жашы жете элек 4 бала жабыркады. Баткен облустук милициянын маалыматы боюнча окуя 23 ноябрь күнү саат 23:30 чамасында болгон. Анда 17 жаштагы 4 баланы бейтаныш балдар уруп жабыркатышкан. Бейбаштык беренесинин негизинде сотко чейинки тергөө башталып, жашы жете электерди уруп сабаган деген 12 бала кармалган. Алар ата-энесинин катышуусунда суракка алынып, учурда иликтөө иштери уланып жатканын облустук милициядан кошумчалашты. We'll be right back.